Assalamu alaikum, урматтуу достор, мекендештер. Мен азыр Жалал-Абадтамын. Жалал-Абадта мына сиз көрүп турган мына Юг Сити деген ошо соода борбору бар. Бирок бул соода борборунун ичинде соодалаша турган, сом менен соодалаша тургандар эле эмес, сооп менен дагы соодалаша турган адамдар бар экендигин сиздерге мындай маалымат катары айтып коеюн деп жатам. Анткени бул жерде достор бекер кийимдер да берилерин сиздин эсиңизге салып койгум келип турат. Анткени Кайрымдуу Бол коомдук фонду мына ушулдай жакшы иштерди жасап, ошол жалаң эле сом менен эле эмес, давай келиңиздер, сооп менен да соодалашайлы деген чакырыктарыбыз куур эмес экендигин сиз биз менен бирге болуңуз, ичине кирип чогуу кабар алайлы. Мынакей урматтуу достор, мекендештер, садака балиеден сактайт деген сиздин биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз болгон, жалпы мусулман заттын ушундай осуяты менен муну турган дүкөнчө бекер кызматын кылып келет. Бул ичинде турган баардык эмелер бекер берилет достор. Мен сиздерге чекеден тааныштырайын. Ушу турган сумочка деле кайсы бир эжекелерибиз мисалы жакшы урунуп, жакшы көтөрүп, анан мисалы эгерде жаңыртылган болсо жөн эле турган үйүндө турган буюм тайымдары бар дегенде жаңыраак дейм, баягы эски эмес, ушуну жакшы эске алып коюңуздар. Ошондой кийим-кече же болсо бир колдончу нерселер болсо деле алып келип койсоңор болот достор, мекендештер. Ушуну бир эске алып коюңуздар. Мына турган кийимдердин баардыгын ошентип жөнөткөн. Россиядан жөнөтүшөт, Алматадан жөнөтөт, Казакстандагы мекендештер. Мына келгенде мына ногул куртканы карасаңыз, бир мекендешибиз келип баласына алып бере албай атса, ушуну келип бекер келип баласына кийгизип коет. Мына куртканы кызына кийгизип коет мисалы. Мына ушундай, мондай курткаларды карасаңыздар, мынакей кандай жакшы мисалычы. Эми ушуну деле алы жетпей, алып бере албай аткан аталар, апалар бар экендигин унутпайлы достор. Анткени ушул нерсе дагы чоң бир жардам. Мына турган эмелердин баардыгы. Эже булар каяктан келди эле өткөндө? Москвадан келген. Москвадан келди булар, Өткөндөр. Эми булар летний кийимдер, Мыналар да келди ошо Москвадан. Москвадан. Мынакей, мына жерде мондай юбкалар экен, Кыздардыкы. Кыздардыкы. Чоңдорго. Буну жөнөткөн Мирбек байке беле, ким эле? Ошондой болушу керек. Мен сыртында жазылып турат эле каттын, келген. Ошолордун аттарын бир эме болуп койсок жакшы болот эле да. Мынакей, мына жерде турган костюмдардын баардыгы, мына достор, муну карасаңар, жапжаңы монтип туруп, жашынакай монтип жөнөтүшөт. Карагылачы, мына бүт этикеткасы менен. Муну жөнөткөн мынакей. Ушунун 4 мындай бар. 4 цвети бар экен. Сонун. Эгердечи достор, эжелер, карындаштар, эгерде келип алгыңар келсе, келип мына ушул жерден алсаңар болот. Бул бекер эже. Мынакей бул апабыз болсо, ушул жерде кызматта, Кудай ыраазылыгы үчүн канча келген бир муктажда турган адамдардын жүзүнө жылмайып тартуулап келсе, жашынакай кабыл алып туруп, ал үчүн ошо берип тапшырып койгон энекебиз. Айтсаңыз берге көбүнчө кандай эмелерде келип эме алып атышат, кандай сиз ошондой учурларда кандай мындай адам бир жакшылык кылып бир сүйүнгөн адамдардын катарындасыз да, мен ушундай сизди жакшы жакындан эме таанып билип. Жерден баягы муктаж чектелген группадагылар келет, атасы өтүп кеткен, ушу өтө балдары 5 баласы бар, 6 баласы бар, муктаждар келишет да. Анан кийин көбүнчө ушу куртка, бут кийим, жылы кийимдер сурашат. Анан кийин баягы булар келип, ушуларды өздөрүн алып кетишет. Ушу бизге салган, Москвадан салган, Казакстандан, Бишкектен салган, анан өзүнүн элден келгендерге ыраазычылык билдирем. Алла ыраазы болсун. Ушу балдарыбыздын да иштери жүрүшө берсин. Иманы бийик, мактар улук болсун. Анан көбүнчө баягы видеого дешет, видео тартканга баягы кээ бир азыркы балдар, мурунку балдар менен азыркы балдардын аң сезими башка экен да. Анан апалар айтат, тартылам дейт, тартылам балдарым, кыздарым
апа ютубтан чыксаңыз биз кантебиз дейт. Азыркы багы өздөрү багы жүрөгү жарым болуп шагы сынып турган балдар багы өзүнөн мындай балдар булар кайра силер ушул жерде жүрөсүңөр десе ан сайын булар көңүлү сынып калат экен да ооруп. Ошон үчүн көбүнчө тартпаймын. Анан тарткандан баягы бетин тосуп келди. Ушундай кылам да. Анан бул жерден негизи кээ бир учурларда ошого деле жетпей атышат да. Ооба. Анан келип алганда баягы базардан барып жаңы кийимди алган адамга караганда мен көп байкайм да, ошол бир эки кийилген кийим болсо дагы ошону алганда ушунчалык кубанган адамдарды көрүп келебиз да. Бир башкача ооба, сүйүнүп, кубанып ушу жөнөткөндөргө сага ушу кызыма бар ыраазычылык билдирип бата кылып кетишет. Анан чоң бир эжелер бар, балдары жок эжелер бар. Ушуга муктаж, продуктка муктаж, кээде дарысына да муктаж болуп калышат. Анан колумдан келишинче жардам берем, анан колумдан келбесе каалагандарын берип жөнөтөм. Бул жерден келип алып келсеңиздер болот, балдарыңарга, кыздарыңарга. Көбүнчө ушу жылуу кийим дешет да. Азыр кыш келип калды го, кийим, куртка, анан продукт сурагандар да көп. Продуктка да муктаж өтө көп. Кээде сырапыл төгүшет. Бул жерге кээде бир эже байкелерибиз алып келип тургандар бар, мисалы продукт алып келип койсо болот. Мына ушул урматтуу достор, мекендештер, мына жерде текчеси бар продукттунчу. Ушул жерге алып келип туруп, эгер сиз кааласаңыз, эгер мүмкүн болсо, мекендешим, эми кетерде бул кийимдерди эмес, биз акыркы кийимибиз кепин болорун да жакшы билебиз. Кепиндин салып кетейин десек, чөнтөгү жок экендигин да жакшы билебиз. Бирок сиздерден бир өтүнөрүбүз, сиздерге биз жакшылык каалап, сиз дагы сооп табып алыңыз деген чакырыкты биз ушул жерде туруп дагы чакырык кылгыбыз келет. Анткени буну алып келип, кийимди алып келип берсеңиз, энекебиз бирөөнү кийинтип койсо, эч кандай жашоосунда мындай бир жашоо, дүйнөбүй жашоосунда өзгөрүп кете турган эч нерсе жок. Болгону жан дүйнөсүнө жакшы нерсе орноп, өмүрүндө жакшы адам, бир адамдарга жакшылык кылып атам деген сезим жашап, сооп табып, эртеңки акыретим үчүн кичине камданган бир сооп куржунума сооп болсо экен деген эне дагы биздин катарда жашап жатат. Мына сизден Алла ыраазы болсун. Мен аябай ыраазычылык билдирем. Эми сизге да ошол достор, продукты болсо деле алып келип коюп, бир курсак ач отурган жетимдин, жесирдин курсагын тойгузуп туруп, өзүңүзгө таандык соопко ээ боло алыңыз. Бул эң сонун мүмкүнчүлүк. Мына ушул жерде келип, ушул жаңы кийим ала албай деле, ушул кийилген кийим болсо деле кийип алып, мына жерден келип продуктун алып алып, сүйүнүп кеткен адамдардын сүйүнүчүнөн пайда болгон сооп сиз үчүн кантип пайда бербесин, бир тууганым. Ошон үчүн ушул нерсеге чакырык кылам. Анан бул жерде энеке дагы бир эске алып отурган нерсе, аренда маселеси бар, Бүгүнкү күндө аренда бердики айына канча сомдон төлөнөт? Азыр 2000 кылып койдум, 3 болчу, азыр 2000. Азыркы учурда мынакей 2000 могу жерчи. Эми бардык эле жерде кенже соопчулукка деп 2000ге түшүрүп беришти булар. Бул жерде да Алла ыраазы болсун, бул соода борборунун жетекчилигине. Буну 2000 сом кылып берди. Эми сиздерден бир нерсе, мына ушул жерде келип соодалашып, же болбосо бир ушул нерселерди сатып, анан байыйын деп бир акча топтоп аткан адам болсо, анда аренданы түшүнсөк болот. Ал эми бул жерде мынакей достор, бардыгы ачык айкын, монтип, жаңы эле аренданын эмеси кайда турат? Жана сиз көрсөткөн кагаз. Мына ушул келип, эгер мүмкүн болсо, мына Жалал Абадтагы деле мекендештер, мына Юг Ситиде жайгашкан. Мына монтип айына аренда ушинтип төлөнөт достор. Эми сиз деле келип, жок дегенде бир айын болсо деле төлөп койсоңуз, ушул жер жабылбай кармалып турса, бир бей бечаралар келип, кийинип, мына карасаңыз, мына моуну алып келип бирөө коюп кетет, мисалы. Мынакей. Мына той топурдан деле мисалы канчалаган эмелер болот, мисалы кыскасы ошол сыяктуу нерсени деле алып келип коюп, мынакей. Муну бир эжекебиз келип кийип кетсе, кандай сүйүнөт мисалы. Жылуу жумшак нерселер. Ошол чакырык кылабыз, мындай пальтолор турат. Жашнакай кийип, анан жөн эле үйүндө тура бергендер бар. Анан кийимдерди кандай адамдар кандай алып келгендигин айтасыз. Мисалы кээ бирлерде бизде болуп келет го. Мына бул жер достор, Кайрымдуу Бол коомдук фондунун ушул Жалал Абадтагы кичинекей чакан дүкөнчөсү, сооп эметели. Анан кээ бирлер багы мындай өтө мындай эме кийимдер келип калган учурлар барбы? Мындай жараксыз эле келип калган. Келгендер болот, аларды алып салабыз. Алып салабыз, бир кийиле турган жашнакай, ушу өздөрүнө жага турган алып кете тургандан коебуз, кийилбей тургандарын сыртка таштайбыз. Анан мүмкүн болсо
жакшыраак эле алып келгилсе сразу эле Ой, убара айтам кылбай. таза жууп кийлей турган болсо алып келиңиздер дейм. Баягы кийинки адамдан кие турган болсун дейм да. Ооба. Кудай буйруса. Ондан биягы ошо кийилгендер, биягы жаңы барды ошо маскадан салган балдарыбызды ошолорго да рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Кудай буйруса. Мынакей достор, мына сиз көрүп турган мунунун баардыгы мына жерде текшеде продуктлар келип коюлуп, монда карасаңар мына балдардын бул жакта мына бут кийимдери, туфлилери турат. Мына сыртта да турган кийим кечелер, мына ушундай да достор. Эми ушул нерселерди азыр кышкыга дагы керектүү сурап жаткандарга үмүт этип, аябай бир үмүт кылып, мынакей үмүт кылып келген мекендештердин үмүтүн кичине болсо дагы бир сүйүнүчкө ортоктош болуп коелу. Мына могул дүкөн бүгүнкү күндө кызматта достор. Анан мен сиздерден дагы көптөн көп өтүнүчүм ушул бир кол кабыш кылып, колдон келсе мына ушул Жалал Абадтагы деле мекендештер же болбосо мына экранда турат. Мына энекебиздин телефону тиркелген, WhatsApp номери тиркелет и ошолдо Мбанк деп ушул экранга коебуз. Бул бизден чыгарылган баардык реквизиттер биз тастыкталган, тактап, аныктап туруп анан ушул жерге тиркеп коебуз. Эгер мүмкүн болсо мекендешим сооп табыш үчүн ушул арендасын жок дегенде айына 2000 сомдон төлөнө турган аренданын жок дегенде 2 айымбы, 1 айымбы кааласаңыз каалагандай өзүңүздүн жагдайга жараша кол сунуп ушунун арендасын төлөп коюңуз деп төлөп, ушул соопту иш токтобой жүрүп туруусуна сиздин дагы балким салымыңыз болуп калар. Ошон үчүн мен сиздерди чакырык кылам. Колуңуздардан келишинче арендага жардамдашып, колуңуздардан келсе ушу кийим кечелерден берип жиберип, базарда иштеген дагы соода кылган мекендештер сиздерден келген аманаттар келип даректерге берилип жатат. Анан азыр алдыда энекебиз айтып өткөндөй, кээ бир балдар, кыздар мектепке барышат, классташтарынан уялат, ошол келгенде өтүнөт экен, чтоб биздин жүзүбүздү көрсөтпөй эле койсоңуз дейт. Анан апабыздын дагы, энекебиздин дагы ал жерде мисалы келсе, анан видеого тартылмайынча бербейт деп томсортуп кетиргенге жүрөгү жол бербейт. Ошон үчүн бул жерде кийимдер барып атат, эмнеге кайра отчету жок деген сыяктуудай да ойлор болуп калышы мүмкүн. Бул ойлорго мына ушундай жооп достор. Кудай буйруса. Кээ бир ата-энелер келет. Кудай кааласа балдарым чоңоюп иштесе дейт, ушул жерге кайра жардам беребиз деген ата-энелер болот да. Эми Кудай ошо тилегин берсин, балдары ошондой чоң даражаларга жетсин дейм да. Кудай буйруса. Аллах сизден да ыраазы болсун. Бекем ден соолукта болуңуз, Кудайым буйруса. Ушинтип бир канча адамдар келип сүйүнүп, көздөрүнөн жаш алып, бата кылып, дуа кылып кетип аткан адамдар бар. Ошолордун бата тилеги кабыл болсун. Ар бир ата-эне сагада болсун. уул кыздардын урматсыз ачылган бул. Ооба, Кудай буйруса. Ошол жакшы туруңуз, амандыкта, анан ошол жердеги баардык кол сунгандардын, деги эле жакшы иш кылып аткандардын баарына бир жакшы бир дуа кылып коюңуз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ушул жерге кийим жөнөткөн уул кыздарыбызга Кудайым ден соолук берсин, өмүр берсин, имандары бийик, мактасы улук болсун. Кудайым бөдөгүсү куруктоматтан, жаман көздөн, суу көздөн сактасын. Ушундай соопчулукка жардам колундарын суна берсин. Дайым тынч болсун, аман болсун, үй бүлөсү менен бактылуу кылсын. Кудай буйруса. Кудай кабыл кылсын достор. Жакшылыкка жарышайлы. Көп-көп сооптуу иштерди жасайлы. Анткени жакшы иш менен аркабызда ийиз калсын достор. Биз убактылуу жашоодо конокпуз. Бирок конок дүйнөдө өмүр өтүп жатат. Ошол өтүп аткан өмүр маанилүү, маңыздуу, сооптуу кадамдарыбыз көбүрөөк болушун жараткандан тилейли. Кудай буйруса, мына бул дүкөн сооп табам деген, сооп издеген адамдар үчүн эшиги кенен ачык, кийимге муктаж болуп турган адамдар үчүн эшиги кенен ачык. Кудай буйруса, бул дүйнөдө сооптуу, жакшы иштер менен бирге болойлу, ал эми акыретте, бейиште бирге болууну жараткан насип кылсын.